Ассаламу алейкум. Куш келиптирсиздер. Биринчиден сиздерди куттуктайын. Куттуктоо уруксат бериңиздер. Себеп дегенде бизде көпчүлүк кезекте тургандар бар, алайын деп ойлонуп жаткандар дагы бар, бирок ошолордун арасынан канчалаган адамдардын арасынан суурулуп чыгып, ушул жерде азыр бүгүнкү эң бактылуу күнгө жетип атасыздар. Биринчи алгач сиздер өзүңүздөр менен таанышайын. Аты жөнүңүздөр? Менин атым Асылбеков Кылбек. Өзүм Бишкек шаарынын тургуну болом. Ушу Бул жак жубайыңыз? Бул менин жубайым. Аты Диана. Ушу көптөн бери үйдөп жүрүп, мына Кудайым буйруса тийди. Ушул келечек компания деген бар экен, уктуңуздар. Кимиңиздер биринчи угуп, анан кимиңиздер бири-бириңизге предлагать эттиңиздер баралык деп? Эң биринчи биз бул компания тууралуу такыр билчү эмеспиз. Биринчи жолу уккан да жокпуз. Биз мындай эле угуп калып эле, аны ойлонгон да жокпуз. Үйдөн акчабызды алып келип эле биринчи жолу көрдүк. Акчабызды санап бердик. 6 айга чейин бизде эч качан мындай сомнение болгон жокпуз. Жүрөгүбүз тынч болуп атты. Кудай таалам ушуреки бизди буйрук кылды окшойт. Сарсанада болгон жокпуз. Кезебиз келип, бүгүн Кудайым буйруса, ушу бүгүн үйлүү болуп отурабыз. Ошо эң биринчи Аллах таалага миң беттен шүгүр кылам. Экинчиден биздин үмүттү актарды ушу келечек кооперативчилердин да ишиңиздерге ийгилик каалайм. Ушунтип эле адамдардын ак батасын алып эле сиздер дагы өзүңүзчө чоңоюп көбөйүңүздерге тилектешмин. Ошо кезекке тургандарга дагы күтүңүздөр, сабырдуу болуңуздар, келет экен, баарын түшүнүп атам. Кезекке турганга да турбайын деп ойлонуп аткандарга дагы ойлонбой келип кезекке туруңуздар демекчимин. Жакшы, ошол кезекке турган деп айтып калбадыңыздарбы? Ушул кезекте турган убакыт аралыкта кандай сезимдер болду? Бир четте туруп, ушул кезектен чыгып кетсекпи деген ойлор болду сиздерде? Же толук 100% ишеним болдубу? 100% ишеним болду. Айтып атпаймынбы, мен башында жүрөгүм тынч болду. Ар бир нерсемде Кудай таалам биринчи эме болуп аткан, мындай жүрөгүм тынч болду. Азыр деле үй алып атсам, мен спокойно отурам да, мындай биз үчүн аябай мындай шыр болду бардык. Үйүбүз деген жактан да кыйналган жокпуз, издеп да кыйналган жокпуз. Азыр Кудайыма шүгүр, однокомнатный аламидинден алдык үйдү. Пейилге жараша Кудай таалам бизге аябай бүгүн ушундай жолубузду ачык кылды. Айтып атпаймынбы, Кудайга шүгүр, чексиз шүгүр кылам. Жакшы, бардык жакшы, сонун бүттү. Эч нерседен кыйналган жокпуз. Айтып атпаймынбы, хозяин менен да мынтип кыйналышкан жокпуз. Бир тууган менен үй алдык да, ошон үчүн биздики баары шыр, сонун өттү. Кудайга шүгүр. Бүт жакшы өттү. Жакшы, көзүңүздөрдөн билинип турат, ушунчалык сүйүнүч, кубанычтуу болуп атканыңыздар, ички сезимдериңиз билинип турат. Анан ошол однокомнатный алдык деп атпайсыздарбы? Канча суммага жазылдыңыздар эле жана ошол алган суммаңыздарга толук түрдө үй таба алдыңыздарбы же өзүңүзгө кошконго туура келди? Деги эле сиздер алган үйдүн суммасы канча сомго барды? 2 миллион 300 сомго жазылганбыз. Первоначально берип компания өзү кошту. Ошо үй өзү эле негизи ошо суммага келди. Үй жакшы, баары эле жакшы, район жакшы жакка бардык. Кудайга шүгүр. Буга чейин батирде турчусуздар? Же өзүңүздөрдүкүндө? Жок, буга чейин батирде турчубуз. 2-3 квартира алмаштырып окшойт. Ушу жашка чейин. Эми 2-3 өтө салыштырмалуу башкаларга караганда азыраак алмаштырып турсуздар. Жашка жетип атабыз, бул дагы бүт эле жаштардын тилеги деп ойлойм. Ошону бизде жашпыз, Кудайга шүгүр, да келечегибиз кең. Дагы муну бат эле 9 жылга жазылдык. Муну Кудай насип кылса 9 жылды бүтпөй эле эртең жаап, мындан дагы көп чогулганго ушундай аракет кылабыз. Ниетиңиздер ишке ашсын. Чынында ушул сиздердин сезимдериңиздерге жетем деген канчалаган адамдар бар, канчалаган жаштар бар, ишенем, ишенбейм дегендер дагы бар. Бирок эң негизгиси сиз жогоруда айткандай ниеттен. Бардык нерсе Алла таалам ниетке жараша берет да. Анан ошол батирде жашаганбыз деп атасыздар. Эми азыр учурда сиздер 2 миллион 300 миң сомго жазылган болсоңуздар, айына 9 жылга бөлгөндө канча сомдон бересиздер? 17.300. Бул 17.300 сом сиздер үчүн кыйынчылыкка туудурбайбы? Жок, квартирада жашап жүргөнүбүздө андан көп расходчу. Азыр кантсек да эмне кылсак да өзүбүздүн үйүбүз каалашынча чуркайбыз, каалашынча цех тешип бияктан эшик чалып турабыз деген. Мык каксаңыздар дагы өзүңүздөрдүкү. Кудайга шүгүр, чексиз шүгүр. Ошо өзүм коллегаларыма айтып коеюн. Бул чын. Туура айттыңыз. Бул чын, урматтуу коллегалар. Үй алса болот, ошо келечек кооперативден
негизи ишенич керек, анан сабыр керек. А так баары жакшы. Мына Кудай буюрса силердин бир коллегаңар үйлүү болду.